спермацеттер баары өйдө жакта гана кыймылдашат. Алар ылдыйга акпайт, ылдыйга кыймылдабайт. Жаштар грубо айтканда жыныстык жактан эрте катташып атышабы. Кандай мен айтайын дегеним ушул кыздар мээсине түйүп алса да, эненин тарбиясынан карайт болуш керек. Эмчеги чоңоюп, колтугуна жүн чыгып, 16 жаштан өткөндөн кийин ай сайын келе башташ керек. 29-га чейин аралыгы. Ал норма. Саламатсыздарбы? Буйзаров каналынын катталуучулары, биздин окурмандар жана көрөрмандар. Назарыңыздарда доктор дейт берүүсүнүн бет ачары. Доктор эмне дейт? Бизге окурмандар тарабынан ден соолукка байланыштуу ар кандай суроолор келип түшүп жатат. Биз ошол суроолорду чогултуп, тиешелүү адистерге кайрылып, алардан жообун алып жарыялап турмакчыбыз. Бүгүн ошол суроолордун арасынан гинекологияга байланыштуу суроолорду чогултуп, аларга жооп алыш үчүн студиябызга акушер-гинеколог Исакова Зубайда Маматынан чакырганбыз. Саламатсызбы Зубайда эже? Гинекологиялык суроолордун ичинен биринчи ошол баягы өспүрүм кыздардын бул чоң турмушка аттанып, биринчи гинекологиялык маселелердин пайда болушунан мурун ушул этек-кир деген эмне? Ошол жөнүндө сөз кылсак, атайын мен ошо бизге келген суроолордон этек-кир жөнүндө келген суроолорду аз чогулттум. Bunun arasında, soruların arasında 15 yaştagi kızlar, 16-17 yaştagi kızlar kayırılganlar var da. Jalalar surap atat. Bul jerde bir kızı surap atat, Gülzat деген. Menin kurbularım etek-kir jönündө aytып atышат, alar etek-kiri kelip atıptır. Mende андай эч кандай белги жок. Жашым 13-тө дейт. Эми ошол биринчи этек-кир деген эмне? Ал качан келе баштайт? Ал эмнеден улам келет? Ушул жөнүндө маалымат бере кетсеңиз да. Так, этек-кир деген аял затынын баягы жетилип баратканда нормада 13-14 жаштан баштап келе баштайт. Ал деген эмнеге көз каранды? Эгер кыз толук болсо, вторичный половой признак деп коебуз. Эми уят жок сүйлөй берейин. Эмчеги чоңоюп, колтугуна жүн чыгып калган кыздар, алар толугураак кыздар этекке эрте келет. Эрте келген 11 жашта келген кыздар бар, 9 жашта келген кыздар бар. Эгер кыздар арт болсо, эмчектер өсө элек болсо, баягы колтуктагы жүндөр чыга элек болсо, анда баягы кечирет. 16 жашынан 17 жашынан келет да. Анан башында келгенде баягындай неустановленный деп айтабыз да, сразу бир келип, анан келбей калып, 2-3 ай келбей калып, анан кайра токтоп калып, кайра келип, баягы установиться деп коюп, пока өзүнүн акыбалынан келмей сайын ошондой туура эмес келиши мүмкүн. Анан 16 жаштан өткөндөн кийин ай сайын келе башташ керек. Эгер 16 жаштан кийин ай сайын болгондо өзү нормада 28 күндө келиш керек. 28 күн, 26 күн, 21 күндөн аралыгы 29 күнгө чейин. Первыйден деп коебуз. Ошондо элдер кыздар этеккирден кийин деп айтышат. Кийин деген сөз жок да. Келген күн первыйден биринчи күнү деп айтабыз. Анан токтогонун карабайбыз. Токтогон 3 күндөн кийин токтойбу, 10 күндөн кийин токтойбу карабайбыз да. Биринчи күндөн аркы биринчи күнгө чейин 28 күн норма. Эгер мисалы бул ошол күндөн белгилеген күндөн эртерээк жана кеч келсе, демек патология деп эсептелет. Эртерээк 26 күн нормально, 21 күндөн баштап 29 күнгө чейин аралыгы. Ал норма. Эгер 30 күн, 35 күн болсо ал патология. Эгер ошондой этеккирлери кыздардын бир айдан ашыкта келсе, алар кийин турмушка чыгып, бойго бүтүргөндү пландаштырса, бойго бүтүү кыйын болот. Эми мындай жалпы окурмандарга түшүндүрө кетсеңиз да, бул этек-кирдеги кан каяктан пайда болуп, эмне үчүн бул кан сыртка чыгат да? Ал үчүн азыр кыздар мектепте окучу, азыр кыздар кандай окуйт билбейм, анатомия деген билиш керек. Жатын деген ортодо, жатын деген
брюшный полость деп коелу, өйдө жакта жатындын эки жагын труба, маточный трубалар болот, анан яичник болот. Анан жатындын кыны, моюнчасы деп коебуз, шейка, жатындын кыны, бул жыныстык жак влагалище. Орусчадан биз орусча окугандан кийин орусча сүйлөгөн туура келип калат. Влагалищеден шейка, шейкаден жатын. Жатында 3 слой бар. 3 слой деген сыртында чел кабык, жылтырак салафандай болгон чел кабык, ортосунда мышечный слой деп коебуз, булчуң эти, ичиндеги ортосундагы былжыр эт. Былжыр эт слизистая оболочка. Анан былжыр эт деген менструальный циклда, менструальный цикл бөлүнөт. Фолликулярный фаза деп коебуз, овуляторный фаза деп коебуз, анан лютеиновый фаза деп коебуз. Ошо фолликулярный фазада былжыр эт акырындап чоңоюп, овуляторный фазага жеткенде гиперплазия деп коебуз. Баягы жатындын ички слой былжыр эти көп, УЗИден көрсө болот, көп гиперплазия болуп көп турат да. Анан ошол кезде овуляция болгондо, бул менструальный циклдын ортосунда овуляция болгон кезде эндометрий көп турат. Эгер кыздардын ошол кезде аялдар заттын боюна бүтсө, ошо овуляторный фазада бою бүтө турган маалда, боюна бүтүп калса, боюна бүткөндө трубада яичник жакта аялдан фолликул чыгат. Ошо фолликул деген чоңоюп бараткан кезде эндометрий гиперплазия болуп турат. Эндометрий жатындын ички слою. Анан фолликул жарылып, яйцеклетка чыкса, аялдын уруктук клеткасы чыкса, ал жактан труба менен эркектин уруктук клеткасы келсе, экөө жолугуп калса, жолукса бойго бүтөт. Бойго бүткөндөн кийин 2 клеткадан 4 болот, 4төн 8 болот, ошентип дробление деп коебуз, зигота деп коебуз. Анан акырындап труба менен кайра 2,5 жумада келип жатынга жабышат да. Ошол жатын, ошол кезде жатын матка баягы былжыр эт гиперплазия болуп, азыр бойго бүттү, келип жабышат деп кровоснабжение деп коебуз. Кан көбөйүп, кан немеси айлануусу жатын даярданып турат. Эгер 2 клетка жолукпай калса, боюна бүтпөсө, ал кезде эркек менен жатпаса, овуляция болду, фолликул жарылды, яйцеклетка чыкты, бирок эркектин уруктук клеткасы жок болсо, жанагы күтүп көп турган эндометрий гиперплазия сыйрылып түшөт. Ошол менструация каны, этеккирдин каны. Этеккирдин каны башка кандардын айырмасы кочкулуу болот, чоюлчак болот, илешкен болот. Тамырдагы аккан кандай окшобойт, ал башкача кан. Эмнеге дегенде ал жатындын былжыр эти сыйрылып түшкөн кан. Анан ошол кан чыгып баратканда жатындын моюнчасындагы слиз деп коебуз. Ошо слиз менен аралашып чыкканда жанагы чоюлчак кан болуп калат, кара кан болот. Ал башка кан. Тамырдан кетпейт ал кан. Эми мындай суроо да, эми гинекологдор бул кыздарга, ошо аял затына медициналык эле жардам бербей, аларга кандайдыр бир психологиялык, нравалык жактан деле жардам берет да. Сиздин тажрыйбаңызда биринчи ошол этеккир келе баштаган кезде кыздар кандай кабыл алат? Коркуп, бул эмне канчыгып кетти деши мүмкүнбү, же сүйүнүп уже мен чоңойдум деши мүмкүнбү? Эми бул мен ойлойм үй бүлөгө карайт болуш керек. Эненин тарбиясынан карайт болуш керек. Аял киши болгондон кийин, кызды болгондон кийин ошол энеси кызга айтып, ушундай этеккир деген болот, келгенге чейин. Этеккир деген болот, ай сайын келип турат. Анан ушундай кылып жуунуш керек. Баягы ич кийимин алмаштырыш керек, кандай кылыш керек, аны ар бир кыздын энеси айтыш керек деп ойлойм да. Анан эми кыздар энесин айтканда уялып, баягындай уят болгондо ал энеси да кыз болгон, өзүнүн болгон ичиндеги көңүлүн, сырын энесинен башка айтпаш керек деп ойлойм. Энеси билиш керек. Анан энесине жашырган кыздар бар, кыздар дагы баягындай чогуу отуруп көп сүйлөшөт. Анан азыр деген интернет деген бар, ал жактан көп окушат. Анан бирок интернеттеги информация дайым эле туура эмес. Жашоо деген башкача болушу мүмкүн да. Анан айтып атпайсызбы, баягы жашырып айтпай коюшу мүмкүн депчи. Сиздин тажрыйбада болду беле ошол кан келип, бирок алар эч кимге айтпай ошол катып ооруга алып келген учурлар. Көрдүңүзбү ушундайды? Өзү кан келген жакшы, келиш керек. Кыз жетилип, жанагы 13-14 жашка чыкканда кан келген жакшы. Келбесе ал проблема болот. Бирок дагы бир айта турган нерсе, азыр деген жаштар
баягы грубо айтканда жыныстык жактан эрте катташып атышабы, эрте башталып атабы, баягы сүйлөшүп жүрүп, сүйүшүп жүрүп эле сүйгөн деген азыр баары сүйүү бар экен жок экен деле билбей калдык. Элдин баары баягындай эркек балдарга жолошуп, анан кыздар жолошуп, анан мага деле көп чалышат. 15 жаштагы кыз өткөндө чалып атат, этеккерим келбей калды деп. Келбей калганда мен айтайын дегем, ушуну кыздар мээсине түйүп алса да, эркектин клеткасы сперматозоид, башы головка, ортосу тело, анан куйрук бар. Клетка сперматозоид тартып көрсөңөр болот. Кагаз телевизордон бар, китептен бар. Сперматозоидтер баары өйдө жакта гана кыймылдашат. Алар ылдыйга акпайт, ылдыйга кыймылдабайт. Өйдөгө кетет. Ошондо грубо айтканда баягы эки буттун ортосуна сперма төгүлсө, эркектин ошонун ичиндеги клеткалар миллиондоп төгүлөт. Өйдө жакка карап кеткенде девственный плева целый болсо да, бүтүн болсо дагы ойго бүтүп калат. Ойго бүтүп калат. Аны кыздар билбейт, этеккерим келбей калды дейт. Этеккерим келбей калды деп мага берген кыздарга биринчи айтам, тест текшерип көр деп. Тест текшерип көрүп кайра чалбай калышат. Значит, положительный болушу мүмкүн. Азыр мына ушул окуяны айтып кеттиңиз, бизге ушунга байланыштуу суроо бар болчу. Ал бизге суроо келген эмес, гезитке мурун чыкты эле да. Ошондой мен кызмын, кыздык белгим бар. Анан бирок эмеден боюнда бар деп көрсөтүп атат. Мен кыздык белгим менен туруп, мен кантип боюма болушу мүмкүн деп кайрылган экен да, врач айтып берди эле. Кыздардын түшүнүгү кыздык белги деп, жана мен айтпадымбы, жатын деген матка бүршүнө өйдө жакта болот, анан кийин жатындын моюнчасы болот, анан бери жатындын кыны деп коебуз, кыргызча, орусча влагалище. Ошо влагалищенин оозунда, айланасында девственный плева деген кичинекей салафандай болгон жука эт. А ортосунда тешик бар да, этеккирдин каны каяктан келет? Этеккирдин каны ошо тешиктен келет. Кыздардын түшүнүгү боюнча кыздыгым бар дегенде таптагы туңгуйук жабык эмес да. Туң жабык болсо, анда этеккир келбей калат. Ал өзүнчө патология. Өзүнчө патология, этеккир келбей калса, чыга турган кан уюп, ичинде толо берет. Ал өзүнчө патология, аны операция кылыш керек, аны тиги жарыш керек, чыгарыш керек кандычы. Таптакыр туюк болбойт эч качан. Анан мындай да, орусча айтпайм. Кыздык белги деген ар түрдүү формада болот. Ар түрдүү форма. Гармошкадай болушу мүмкүн, овальный болушу мүмкүн, тегерек болушу мүмкүн, бирок ортосунда баары тешик бар. Любой баары бир этеккирдин каны жанагы тешиктен келиш керек, айланасы эт. Урматтуу көрөрман, эгер сизде да ден соолугуңузга байланыштуу суроолор болсо, төмөндөгү номерлерге чалып же жазып кайрылсаңыз болот. Биз сиздин суроолоруңузга адистерден жооп алып бермекчибиз. Суроолорго өтсөк да, саламатсыздарбы? Менин этеккирим 4 күн келчү дейт. 5-күнү басылып калчу. 1 жылдан бери 5-күнү басылгандай болуп, бирок 6-күнү кайра дагы бираздан кайра бираз келип атат. Бул эмнеден? Цикылдын бузулушу эмеспи дейт. Элмира Аксыдан дейт. Элмирага жооп берип. Ошол Элмирага биринчи ошол кыз канча жашта? Канча жашта экенин билиш керек. Ошол кыз толукпу, толук эмеспи, арыкпы? Аны деген баягындай экинчи половой признак деп коебуз, жыныстык белгилери. Баягы жана мен айткан эмчеги чоңойгонбу, жүндөр барбы, качантен бери ушундай боло баштады. Аны мындайга тарс эле жооп бергенде болбойт. Анан эгер жашы өтүп бараткан, жашы өткөн эмес, турмушка чыгып, төрөп жеткен аялдар болсо, болушу мүмкүн. Бирок мурда келип жүрүп, кээ бир кыздар турмушка чыккандан кийин этеккери мурда 2 күн 3 күн келсе, турмушка чыккандан кийин 4 күн келип калат, 5 күн келип калат. Эгер этеккер көп келе берсе, ал туура эмес, кан азаят. Аны врачка кайрылыш керек. Миома деген оору бар. Миома деген ал шишик, жатында шишик болот. Ошол жатын баягы жыйрылып, аягын чейин бүтө албай кан чыга бериши мүмкүн да. Анан айтып тарсыла жооп бергенде болбойт. Бул кыздын салмагы кандай, бою кандай, ошонун баарын билиш керек. Бул жерде мисалы бүтүп туруп кайра бираз келип атат дейт. Демек бул кандайдыр бул сөзсүз бул врачка барыш керек. Бул табигый процесс эмес. Жок, табигый процесс эмес. Бүткөндөн кийин бүтүш керек. Аны доктурга көрүнүш керек, ушунду айтыш керек. Эндометриоз деген оору бар. Эндометриоз деген оору да ошондой.
бүткөндөн кийин дегенде баягы мажет этип кыргызча эмне деп ушул улам булганып келе берсе эндометриоз ошондой болушу мүмкүн. Эгер эндометриоз болсо анда кийин төрөйм десе боюна бүтүшү кыйын болот. Патология да. Анан момундай деп айта албаган болбойт. Доктор ушундай дейт. Эми кийинки суроолордун жоопторун күтүңүздөр.